Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Бакыт Эргешевич, Алмаз Кушбекович. Жакшы баяндама жасап кеттиңиз. Бизде да ошо бир-эки тактоо иретинде суроолор. 2023 жылга соц контракт боюнча канча акча каражат бөлдүңүздөр эле? Biz быйыл караганбыз 1 миллиард. 24 жылга бюджетке канча карап атасыздар? 2 миллиард 100 миллион. Ошондо кандай болот? 2 миллиард 100 мурдагы сумма боюнча өзгөрүү барбы же ошол 100 миң боюнча эле калдыбы? Соц контракт боюнча ар бир үй бүлөгө, кыйналган үй бүлөгө 100 миң сомдон бердиңиздер. Сунуш болду эле. Биз жерлерде, региондордо барганда өтө сиздердин ушул идеяңыздар колдоо тап, мурдагы ар жерде иштеп жүргөн кыйналган үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү уже иш берүүчү, салык төлөөчү үй бүлөлөргө айланды да. Анан сунуштар болуп атты эле, ошону 200 миңге көтөрсө деп. Биз да бул жерден айттык эле, ошо боюнча пландар барбы? Ооба, бар. 200ге көтөрүү боюнча бар. Значит, онда буйруса кийинки жылдан соц контрактка кирген үй бүлөлөр 200 миңден ала алат, э? Аны биз банк аркылуу субсидия катары чечебиз деп ушундай механизм киргиздик. Рахмат.